Жалал Абад облустук төрөт үйүнө кошумча жаңы имарат курулат. Каражат республикалык казынадан бөлүнгөн. Ага ылайык бүгүн 12 январда тиешелүү жетекчилердин катышуусунда перинаталдык борборунун курулушуна капсула салынып, старт берилди. 70 орунга ылайыкташкан жаңы имарат акыркы заманга ылайык салынууда. Мында төрөткө керектелүүчү медициналык жабдуулар камтылат жана санитардык нормалардын баары эске алынган. 3 кабаттан турган имараттын курулушуна республикалык казынадан 222 миллион сомдон ашык каражат бөлүнүп, тендердик баасы 221 миллион сомдун айланасын түздү. Курулушу Рамзан жоопкерчилик чектелген коому тарабынан жүргүзүлүүдө. Мөөнөтү жыл аягына чейин деп көрсөтүлгөн. Республикалык казынанын эсебинен курулат бул төрөт үйү. Буюрса ушул жакынкы 1-2 жылдын ичинде бул бүтүп элдин керегине жараган төрөт үйлөр болот. Анткени биз элибизге шартты ушул биринчи жарык дүйнөгө келген күндөн баштап түзүп беришибиз керек. Биздин ушул жарык дүйнөгө келген наристелерибиз төрөлгөн күндөн баштап ушул мамлекеттин камкордугунда жана ушул мамлекеттин ушундай жанакындай жогорку деңгээлдеги төрөт үйлөрүндө төрөлүп, аларга эмне керек болсо ошонун баары биринчи жарык дүйнөгө келген күндөн баштап шарттар түзүп берүүгө биз баарыбыз милдеттүүбүз. Жалал Абад облустук төрөт үйүн кеңейтүү, кошумча имарат салуу талабы 10 жылдан бери көтөрүлүп турду. Анткени эски имарат жылына 2000 төрөт кабыл алганга гана ылайыкташса, бүгүнкү күндө статистика 8000ге жетти. Мындан улам перинаталдык борбор куруу муктаждыгы жогору болчу. Булардын ар бир жата турган эненин квадратурасындагы койкасынын квадратурасын эсептедик. Bir адамга, bir энеге 6 квадрат метр жер туура келиш керек. Санитардык правила жана нормалар боюнча. Азыр ошол менен ошол негизде курдуруп, ар бир бөлүмөнүн ичине сан узилдери, жылыткычтарды толук ошол керектелүүчү шаймандар, ошол жасалма дем алдыруу, балдарды дем алдыра турган медициналык жабдуулар, андан сырткары дагы көптөгөн ушул эне жана баланын өмүрү үчүн керектелүүчү шаймандар менен толук ичине киргизилип, камтылып, тендер өткөрүлүп, азыр 251 миллионго утуп курулуш ишин башташты. Бүгүнкү капсуланга кубанычтабыз биз. Бул күнгө чейинки эң көйгөйү бул төрөткананын уже батпай жаткандыгынан себеп болгон да. Бул төрөткана бул 2,5 миң төрөткө ылайыкташтырылган, бүгүнкү күндө 7000ден ашык төрөт берип жатат. Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын төрөт бөлүмү 1993 жылы курулган. Шаарда бир эле төрөткана болгондуктан шаар жана облус аймагын толугу менен тейлейт. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад.